Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылык түрмөгү, студияда Алтынай Тынышева. Канат Исаевди Кыргызстан партиясы президенттикке талапкер кылып көрсөттү. Жакынкы күндөрү ал шайлоого катыша тургандыгын БШКга билдирет. Ошондой эле соңку маалыматтар боюнча Исаев мөөнөтүнөн мурда парламенттеги спикерлик кызматынан отставкага кетти. Мыйзамга ылайык президенттикке атсалышкан талапкер Жогорку кеңештин төрагасынын милдетин кошо аткара албайт. Өткөн аптада парламентте Канат Исаевке ишенбөөчүлүк көрсөтүү үчүн кол чогултулуп жатканы айтылган эле. Исаев эгерде спикерликтен кетсе, анын ордун Талант Мамытов ээлери да сөз болгон. Мамытов өз учурунда президенттик шайлоого катыша тургандыгын жар салган Садыр Жапаровдун жакын адамдарынын бири. Президенттик шайлоого катыша турганын Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыхан Мадумаров да билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров Биримдик партиясында акчадан улам тартыш болуп атат деген кептер боюнча билдирүү жарыялады. Тагыраагы социалдык тармактарда Биримдик партиясынан депутаттыкка талапкер болгондор Зулпукаровдон акчасын доолап атышат деген сөздөр тараган. Биздин партиянын талапкерлеринин арасында золотой мандат деген түшүнүк болгон эмес. Ар бир талапкер өзүнө бөлүнүп берилген округтарында каржы маселелеринде мойнуна алып, айрым жерлерде бири-бирине жардам беришкен. Менин жеке өзүмө золотой мандат үчүн деп бир дагы талапкер кайрылган эмес жана шайлоодон кийин каржы боюнча жаныма келип доомат да кылышкан жок деп жазылат Төрөбай Зулпукаровдун билдирүүсүндө. 4 октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы БШКнын чечими менен жокко чыгарылган. Анда эң көп добушту Биримдик партиясы алган эле. Кыргыз мамлекетинде эч кандай бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунда тургундар менен болгон жолугушууда айтты. Анын айтымында коррупцияга каршы күрөш да күчөйт. Коррупциялык иштерин токтотпогондорду түрмөгө отургузабыз. Таза эмес атка минерлерге мыйзамдын күчүн көрсөтөбүз. Мыйзам алдында баары бирдей. Эч кандай ага ини жана куда сөөк деген болбойт, деди Ташиев. Буга чейин кош бийликти колго алган Садыр Жапаровдун кийген кемсели, күрмөсү, кымбат баалуу бренд кийимдери, алардын баасы $3000 $6000 чейин турат деген кептер тарап, социалдык тармактын колдонуучулары салыштыруу үчүн сүрөттөрүн чыгарышкан болчу. Садыр Жапаровдун айтымында ага дос туугандары куттуктап кийимдерди белекке өрүп жатышкан. Камчы досум бир куртка алып келип берди. Анын деле баасын сураган жокмун. Башыңызды куттуктаганыңыз болсун деп достордон, туугандардан ар түрдүү кийимдер келди. Ошол эле кийимдерди кийип жүрөм. Баасын сурабайм, кызыкпайм дагы. Жарашса болду кие берем. Өзүм базарга, дүкөнгө барып кийим албайм. Келинчегим алып берет, деди ал. Финпол төө бурчактын баасын негизсиз арзандаткан алып сатарларды аныктады. Бул тууралуу финансы полициясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, Финполдун төрагасы Сымык Жапыкеев өткөргөн кеңешмелердин биринде Талас облусундагы төө бурчактын түшүмүн сатуу боюнча ишкердикти мыйзамдуу жүргүзүү жөнүндө маселе көтөрүлгөн. Анда өнүмдү сатуу баасы кыйла жогору болгон учурда фермер өндүрүүчүлөрдөн төө бурчакты арзан баада сатып аткан ортомчуларды, алып сатуучуларды жоюу боюнча конкреттүү милдеттер коюлган. Аталган демилгенин негизинде Талас облусунда салык органында тиешелүү каттоосу жок жана төмөндөтүлгөн баада бурчак сатып алууда ишкердик менен алектенген адамдарды аныктоо үчүн текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы боюнча Талас облусунда салык органдарында каттоодон өтпөстөн кайра сатуу максатында төө бурчакты аябай арзан баада сатып алуу боюнча бир нече фактылар аныкталды. Бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, ал боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп атат. Венадагы атышуудан жабыр тарткандардын жана каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалым болгондой, 2 ноябрда кечке жук бир канча куралчан адам Австриянын Борбору Вена шаарынын 6 бөлүгүнө ок атып, бир нече ресторанга кол салышкан. Натыйжада 4 адам каза болуп, 17 адам түрдүү жаракат алган. Алардын арасында 7 полиция кызматкери бар. Кол салгандардын бири өлтүрүлүп, калганы качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Австриянын канцлери Себастьян Курц бул окуяны теракт деп баалады.
Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын оюнчусу 19 жаштагы футболчу Гүлжигит Алыкулов Кайрат клубу менен мөөнөтүнөн мурда Казакстандын чемпиону болду. Тактап айтканда 3 ноябрда футбол боюнча Казакстан чемпиондугунун 17-турунун алкагында Кайрат командасы өз үйүндө ок жетпес командасын кабыл алып 3-1 эсебинде жеңип алды. Гүлжигит Алыкулов оюндун экинчи бөлүгүндө алмашууга чыкты. Бул көрсөткүч менен Кайрат клубу жалпы 44 упай топтоп экинчи орунда келаткан Астана командасынан 17 упайга ашып кетти. Калган беттештердин жыйынтыгына карабастан Кайрат клубу 2020-жылдагы Казакстандын чемпиону болду. Бул сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.